Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulihil kerim amma ba'd. Jaratkan ulu Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Süyüktүү Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salavattar jana salamдар bolsun. Assalamu aleykum urmattуу mekendештер, urmattуу musulman bir tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqtoolor bolsun. Kayradan sizler menen oşul kөгүлтүр ekran arkылуу görüştürgөн жана бүгүнкү жума баяныбыздын темасын биргеликте угууга тавфик берген Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem эми мындай деп bir hadisini айтат. Ballighu anni walau ayatan. Haddithu an bani İsrail ve la haraja. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ravahul Bukhari. Бұл hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimdүү insandarga, же болсам алым insandардын милдеттерин жана алардын жоопкерчилигин айтты десек болот. Кудай Таала сизге илим сундубу? Эми ошол алган илимиңизди катып албастан таратуучу болуңуз. Илим алдым болду, эми мен бейиштик болдум, туураны билдим, Кудайды таанып алдым деп эле чектелип калбастан илимди өзүңүзгө катпаңыз. Көкүрөгүңүзгө Кудай берген Куран хафизи болсоңуз, балдарга Куран жаттатып, Куранды жайуучу болуңуз. Кудай Таала Курандын котормосун сизге которуп, маанисин түшүнүү илимин берген болсо, ошол илимди элдерге баяндап, түшүндүрүп жайыңыз. Анткени Пайгамбар айтат, менден силерге bir ayat жеткен болса да, аны инсандарга жеткизгиле деп өкүм иретинде айтып жатат. Демек, сизге жеттиби, сиз алдыңыз. Эми ошол алган нерсеңизди элге жеткизүү сизге милдет болуп тагылды. Бул сиздин илим алуудагы жоопкерчилигиңиз болду. Дагы илим алдым деп эле чала бучук илим алып албай, бүтүн илим ал. Алган илимиңди тактап ал, туура илим ал. Анан дагы өзүбүздүн ахли сүнна вал жамааттын бизде акидасындабыз, ушул багытыбыздагы илимди күчөтүш керек. Жана ошондой эле Ханафи мазхабындагы фикх илимдерин тереңдетип алып, анан хадис илими боюнча дагы терең хадисти изилдеп, хадис боюнча жеткизүүчү болсоң дагы, мындай туура хадистерди, санаты жагынан туура болгон хадистерди баянда деп жатат. Андан кийин оман кадаба алайя мутааммидан. Хадис эмес болгон нерсени хадис деп айтып коюудан өзүңдү сактангын. Себеби ким Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга атайлап жалган токуган болсо, анда ал өз жайын тозоктон дайындаптыр дейт Пайгамбарыбыз. Ошон үчүн аалымдын милдети тактап анан маалымат таркатуу. Хадистердин санатын Пайгамбарыбыздан келген анык болгон сахих хадистерди аныктап, окуп, анан ошону таратыш керек. Анан санаты жок эле, хадис эмес болгон нерсени эле Пайгамбар айтты деп өзү токуп алып эле, же бирөө токуп койгон хадисти хадис деп таратуудан сактаныш керек. Бул аалымдарга дагы милдет, анан илим окуган хадис накыл кылуучуларга дагы бул Пайгамбарыбыздын катуу эскертүүсү болуп турат. Ошондуктан хадисти жеткизүүдө бардыгыбыз этият болушубуз керек. Хадис эмес нерсени Пайгамбар айтты деп жөн эле айта бербейлик. Пайгамбар айтты деп айтуудан этият болуш керек. Чындыгында кулагыңыз менен айсы бир алымдын санаты менен айткан хадисти хадис деп угуп тактаган болсоңуз, анан хадис деп айтыңыз. Эгер хадис экендигине мындай ынанбасаңыз, анда бул риваятты, бул маанини айтуудан сактаныш керек. Динибиз мына ушундай. Илимдин фазилети, илим алуучулардын кадыр баркы даражасы жана соопторун берди. Ошондой эле илимдүүнүн милдети жана жоопкерчилиги дагы бул жерде айтылып өтүлүп турат. Илим жолуна аттангандарга дагы куш кабарлар бар. Мына быйылкы окуу жылы аяктап атат. Көп окуучуларыбыз жайкы каникулга таркап атат. Бир канча окуучуларыбыз мектепти аяктап, дагы илим жолун улантуу үчүн жаңы окуу тараптарга илимин өркүндөтүүгө багыт алып атат, жогорку окуу жайларга.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман салака тариқан ялтамису фихи илман саххалаллаху лаху тариқан илал жанна." Бул илим жолуна аттангандардын, билим алам деп алдыга умтулгандарга пайгамбарыбыздан биз куш кабар десек болот. Ал эмне дейт? Кимде ким кайсы бир жолду тандаса, илим жолун тандаса, Аллах субханаху ва таала ошого бейиштин жолун жеңил кылып коет дейт, артык кылып коет дейт. Караңыздарчы, сиздер мына мектепти аяктап атасыздар. Кээ биргилер болсо медресенин 1-курсун аяктап, 2-курска өтүп атат. Кимдир бирөөлөр даярдоо курсун аяктап, жогорку медресеге аттанып атат. Жогорку медресени бүткөндөр дагы илимин өркүндөтүү үчүн башка багытка аттанып атат. Дегеле илим жолундагылардын бардыгына бейиштин куш кабары берилди. Ошондуктан сиздерге ушул быйылкы бүтүрүүчүлөр, жаңы жогорку окуу жайга аттанып аткандар, жогорку дагы Курандын алифбесин бүтүп, Куранды жаттаганга багытталгандар, фыктын 1-чи китебин бүтүп, 2-чи багытка аттангандар, илим жолуна аттангандарга куш кабар болсун, мубарак болсун, жеңил болсун демекчибиз. Ошондуктан быйыл жайкы каникулду бекер, бемаксат, жөн кетирбестен биз эмне кылышыбыз туура пайдаланышыбыз керек. Каникулга чыктым деп эле, эс алууга чыктым деп эле китепти таштап койбостон, китепке дос болуш керек. Сиз ушул жайкы эс алууда өзүңүзгө жакшы эс алуу менен биргеликте өзүңүздү өркүндөтүү пландарын коюшуңуз керек. Сиз 1 жыл бою окуп, өзүңүздүн 1 жыл ичиндеги кемчилдиктериңиз бар. Өзүңүз багыт алган тарап боюнча, өзүңүз тандаган адистик боюнча, өзүңүздүн адистигиңизди күчөткөнгө багыт алышыңыз керек. Ислам дининин илимдери дагы бир канчага бөлүнөт. Куран жаттоо бөлүмү болуп эсептелет. Хадис илими, филология, тил багыты, ошондой эле фых багыты болуп. 1 жыл бою сиз жалпы билимдин базалык билимди алган болсоңуз, эми ошол өзүңүз адистикти боюнча багыт алган тарабыңыз боюнча мына кошумча курстарга барсаңыз болот. Бул эс алуу дегени илимди алууну токтотуп кой деген эмес. Эс алуу көбүрөөк болот, ошон менен биргеликте эле илим алууну дагы биз изденүүнү токтотпошубуз керек. 1 жыл бою сиз эмнелерди мага жетпей атат деген, кайсыл тараптан сизден кемчилдик болуп жетишпей аткан жактарыңызды мына ушул жайкы каникулга өзүңүздүн планыңызга киргизип, мындай өткөзүшүңүз керек. Себеби инсанды бир нерсе менен алек болуш керек. Инсан бир нерсе менен алек болбосо, анда ал сөзсүз түрдө бош убактысында аны менен шайтан алек болот. Ошондуктан адам өзүн эч качан бош койбош керек. Дайым изденүүнүн үстүндө болуш керек. Окуу менен алек болуңуз. Күндүгө өзүңүздүн 24 сааттык вакытты туура бөлүштүрө билишибиз керек. Вакытты кесип белгилеп койгон дейт. Эгер вакытты сен кесип белгилебесең, вакыт сени кесип коет. Кийин бармак диштей турган, аттың арман кылып кала турган болуп, каникул өткөзбөш керек. Азыр өнүккөн бир жакшы бир заманда жашап атабыз. Ар түрдүү сиз кызыккан курстар бар. Булар жетишпесе, биз өзүбүздүн интернет аркылуу изденсек болот. Деги биз бүгүн изденсек таппай кала турган нерсенин өзү жок. Ошондуктан биз умтулушубуз керек. Анан азыркы күндө туура эмес бир жаштарыбызда пикир пайда болду. Муну мен эртеге интернеттен издеп таап алам деп. Бирөөнүн даярдап койгон маалыматын алып окуп алышлык бул илим эмес. Ошол сиз өзүңүз илим алып атканда өзүңүз окуп, бирөөнүн лекцияларынан, бирөөнүн берген маалыматтарынан өзүңүзгө пайдаланып, өзүңүздүн билимиңиз менен кандайдыр бир маалыматка ээ болгонго умтулуш керек. Бирөөнүн маалыматын алып эле, ошонун өзүн маалыматы кылып көчүрүп бирөөлөргө жазып тапшырып коюштук бул кандайдыр деңгээлде өзүбүз алдаган менен барабарлык. Урматтуу талабалар, урматтуу студенттер, ошондуктан бир билимдүү болом десек, дасыккан илимдүү болом дей турган болсок, биз мына ушундай туура багытка багыт алышыбыз керек. Эми бизге келген суроолорго жооп берүүгө өтсөк, биздин көрүүчүлөрдөн сунуш талаптар менен ошол суроолорго да жооп
берип турсаңыздар деген суроолор келип түштү. Мындан ары эфирлерибизде угармандарыбыздан жана көрөрмандарыбыздан келген суроолорго жооп берип турмакчыбыз. Суроо узаткан экен, Зарина деген замандашыбыз дааватка чыкса болобу деп. Албетте болот. Даават деген сөз бул исламда 40 парыздын бири болуп эсептелет. Бул даават дегени бир сөз менен кыскартып айтып койгон менен бул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу дегенди түшүндүрөт. Бул исламда 40 парыз бар. Намазда 12, дааратта 4, кусулда 3, хайз нефаста 1, илим алууда 1, амыр маруф нахи мункарда 1, таяммумда 3. Мына ушинте отуруп исламдагы 40 парыз бар. Ошол парыздардын бири болуп эсептелет. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып туруу керек. Бул процесс жалпы үммөткө тапшырылган. Бардык үммөт амыр маруф нахи мункарды таштап койсо, бул бардыгы күнөөкөр болот. Бул демек бул жеке амыр маруф кылышлык парзы айын болуп эсептелет. Ал эми жамаат түрүндө амыр маруф кылышлык бул парзы кифая болуп эсептелет. Эгер бардыгыбыз жакшылыкка чакырууну, жамандыктан кайтарууну таштап койсок, анда бардык эл күнөөкөр болот. Эгер кимдир бирөө, кайсы бир топ амыр маруфту коллегалдуу мындай жамаат түрүндө ишке ашырып аткан болсо, бул парзы кифая аткарылып аткан деген болуп эсептелет. Ошого караганда сиз вакты менен өзүңүздүн дагы жарылчылыгыңыз үчүн ошол эле мезгилде бул парзы кифаяны аткарышлык үчүн дагы дааватка чыгып турсаңыз, бул исламдын фарзы кифаясын аткарган болосуз. Ошол эле учурда өзүңүз үчүн парзы айынды аткарган болосуз. Фарз айын качан болот? Эгер сиз кайсы бир инсандын жаман иш аткарып жатканын, мункар деп коет бизде, тыюу салынып жаткан иштин аткарып жатканын көрсөңүз, анда сизге аны жамандыктан кайтаруу парз болду, жакшылыкка чакыруу парз болду. Сиз ошол жерден кимдир бирөөнүн жаман иш кылып жатканын, мисалы үчүн зордук, зомбулук кылып атат. Көрдүңүз. Эми сиз ушул жерден кайдыгерлик кылып, тескери карап басып кеткен болсоңуз, мойнуңузга тагылган жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу ишин таштап кеткен болдуңуз, күнөөкөр болдуңуз. Сиз айттыңыз, башка бирөө аткарат деп. Эч ким аткарбады, же эч ким келбеди. Ошол учурда кимдир бирөөнүн зулумуна кабылды, зомбулук чекти, жапа чекти. Бир сүрөт. Мындай сүрөттөр көп кездешет. Кимдир бирөө атасына же энесине кол көтөрүп жатат, кополдук кылып жатат. Сиз муну көрдүңүз, байкадыңыз. Сиз кайдыгерлик кылдыңыз, мен ишим эмес да бул, мага тиешем жок да деп кетип калдыңыз. Жок. Сиз баланын атасына же энесине кылып аткан оройлукту көрдүңүз. Ошол жерде сизге шарият милдеттендирди жамандыктан кайтарган деп. Кантип кайтарасыз? Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ман раа минкум мункаран", силердин араңардан кимдир бирөө Кудай тыюу салган ишти кылып жатканын көрсө, "Фали югаййирху", аны өзгөртсүн деди. Биядихи, колу менен өзгөртсүн. Эгер колу менен өзгөртүүгө күчү жетпесе, тили менен өзгөртсүн. Колу менен өзгөртүү дегени колунан кармап, чекеге тартып, мындай кылба, бул зулум, бул зөкүрлүк, бул арам иш, тууганым деп кайтарасың. Андай кылып колунан чекеге тартып кайтарууга күчүң жетпей турса, тилиң менен кайтарасың. Андай кылба дейсиң, же эл журтту чакырасың, же милицияны чакырасың. Эгер буга да алың жетпесе, анда жүрөгүң менен макул болбогун, ушул имандын эң төмөн жана алсыз даражасы деп айт. Бул шариятыбыздагы амыр маруфтун, нахи мункардын даражалары болуп эсептелет. Ал эми жеке өзүбүз үчүн азыркы күндөгү дааватка чыгуу процесси жүрүп жатат. Бул жерде биринчи кезекте адамдар өзүнү оңдоп, түзөп кетүү, өзүнө бир жаңы нерселерди үйрөнүү, изденүү, илим алуу багыты катарындагы бүгүн практика болуп жатат. Көптөр мисалы үчүн намаз окуганды билбейт. Бирөөгө барып намаз окуткан үйрөтүп койчу десе, эч кимдин колу тийбейт. Анан ага практика жүзүндө көрсөтүп бергенге бир канча убакыт кетет. Ошондуктан дааватка чыгышат, окугандар менен бирге жыгылып туруп намаз окууну үйрөнүп жатат. Намаздын ичиндеги сүрөлөрдү жаттап жатат, дуаларды жаттап жатат. Ошентип билгендер менен билбегендер аралашып чыгып, бул билгендер билбегендерди жаңы өзүнө тартып, үйрөтүүгө тартып жатса, билбегендер болсо кошулуп чыгып, диндеги жаңы маселелерди үйрөнүп жатышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө дааваттын пайдасы абдан жакшы эффект берип атат. Мындай оңолууга, аракечтиктен арылууга, жаман привычкалардан кайтууга, туура жолду таанууга, намаз окууну үйрөнүүгө, деги эле адамдык жана исламдын жакшы сапаттарын үйрөнүүгө
абдан бир жакшы салымын кошуп жатат. Ошондуктан бул тажрыйбага ар бирибиз салым кошсок, биринчи кезекте өзүбүз үйрөнөбүз, экинчи кезекте ошол исламдын 40 парыздын бири болгон амр маруф нахи мункар парызды дагы аткарып жатабыз. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kerimeti Kur'an'da davat yönünde aytat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve iltekum minkum ummetun. Sizlerden arаңардан bir top daim ушундай болуусу керек. Алар дайыма жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турушсын. Улайка мына ушулар гана ийгиликтин үстүндө болгон топ деп айтат. Демек, Allah Teala ушул жакшылыкка чакыруучу bir топту дайым иштеп турат экен бул. Ушул топко кошулуп, вакыты менен чыгып, ушул үлүштү алып турушубуз керек. Бул негиздемеси Kur'an-ы Kerimдеги. Дагы бир тууганыбыз суроо узаткан экен. Ассаламу алейкум. Акыркы күндөрү аялдар зомбулукка дуучар болуп жатышат. Болгондо да намаз окуган, сакалчан бир туугандарыбыз тарабынан дейт. Ошондой кылып жатышат. Күйөөлөрү сабап, дүйнө менен кош айтышкандар дагы болуп жатат. Эмнеге мен эркекмин деп эле бирөөлөрдү кортой бериши керек. Ал аял деле бирөөнүн кызы же эжеси эмеспи дейт. Туура бир тууганым Ажара деген карындашыбыз бул суроону узаткан экен. Чындыгында акыркы мезгилде зордук, зомбулук абдан күч алып жатат. Байма-бай эле социалдык тармактарда эркектерге карата да, жаш балдарга карата да, аял затына карата да мындай зомбулук күчөп баратат. Урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткан: "Залымдарды залымдыгынан кайтарып, колунан аркага карап тарта бергиле. Эгер залымдарды токтотпой турган болсоңор, зөкүрлөрдү зөкүрлүгүнөн токтотпой турган болсоңор, силерге Аллах Таала жардам бербей коет" деген. Хадистин мазмунунда. Ал хадис толугу менен мындай. Пайгамбарыбыз күндөрдөн бир күн минбарга келди. Ошондой ойлуу басып келди дагы минбарга чыкты. Адамдар не болуп кетти экен деп таңданып карап калышты. Эмне бир маанилүү нерсе болду экен деп. Эч ким менен сүйлөшпөдү, ойлуу келди. Өзүнүн минбар ошол кутба айта турган ордуна чыгып, анан айтты: "О адамдар, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара бергиле. Залымдардын залымдыгынан, зөкүрлөрдүн зөкүрлүгүнөн кайтара бергиле. Болбосом силердин башыңарга ушундай бир күн келет. Алла Тааладан жардам сурайсыңар, Алла силердин жардамыңарга келбей коет. Башыңарга оор күн түшкөн мезгилде Алла Тааладан жалбарып сурайсыңар, Алла Таала да дуаңарды кабыл кылбай коет" деген. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз мына ошондой бир кээ бир учурда ушундай заманда жашап жатабыз. Зөкүрлөрдү көрсөк да көрмөмүшкө кетип калатабыз. Залымдарды көрсөк да алардын зулумдугунан эй деп тосуп койгонго алыбыз кудуретибиз келбей калган кайдыгер заманда жашап калдык. Ошондуктан келиңиздер, исламдагы парзыбыз, мусулманчылык милдетибиз болгон качан бирөөнүн бирөөгө зордук кылып аткан болсо, зулумдук кылып аткан болсо, ошол зордугунан, зулумдугунан токтотконго бир аракет кылышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, үй бүлөдө көпчүлүк учурда эркектер аялдарга карата зордук, зомбулук кылып кол көтөрүшөт. Мындай эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала аялдарды бизге аманат кылып берди. Аллахтын сөзү менен өзүбүзгө аны аманат кылып адалдап алдык. Ал деген нике сөзү менен, кабыл алдым деген сөзү менен ушул Аллахтын кулу аялды өзүбүзгө жар кылып алдык. Бул дегендик сен аны кул кылып алдың деген эмес. Аны алышың менен Аллах Таала шарият мойнуна милдет такты. Эң биринчиси аялга жакшы мамиле кылышлык. Жакшы мамиле дегени жылуу сүйлө, жумшак сүйлө, жакшы мамиле кыл. Ал сенин балдарыңдын энеси. Анын дагы карап көрсөң, анын дагы Кудай Таала берген жакшы сапаттары бар. Ошол сапаттарын баалагын, онун кемчиликтерине не кылып кой, көз жумуп койгондагы үй бүлөнүн жашоосун уланта берин. Эркектердин мына жоопкерчилиги ошондо. Бул аялга кол көтөргөндүк, бул зулум болуп эсептелет. Аялды кээ биргилер уруп туруш керек деген туура эмес түшүнүктүү болуп калат. Жок, аялды урбайт, аялды тарбиялашлык үчүн аялга биринчи жакшы насаат айтат. Эгер насаатка көнбөсө, бирге жаткан төшөгүн бир бөлмөдө эле бөлүп коет. Ушул аял үчүн жаза жетиштүү. Эгер аны жазалаймын десе, ал бир самандын чыбыгы менен тийип кой дейт. Ушул уруу деген мааниси ушунчалык болуп эсептелет. Ал көк ала кылып, башы көзүн жарып, токмоктоп ур деген маани эмес. Ошондуктан урматтуу эркектер, аялдар тууралуу Алла Тааладан коркойлук, аялдарга жакшына жакшы ширин мамиледе болойлук. Алла субханаху ва таала ар бир үй бүлөгө тынчтык, амандуулук жана бактылуулук берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.